Экинчи бөлүм. Ушундан кийин Дөөт Теңирден Жүйүт шаарларынын бирине барсам болобу деп сурады. Теңир ага баргын деди. Дөөт дагы кайсынысына барайын деп сурады. Ал Хебронго деп жооп берди. Дөөт өзүнүн эки аялы, Израэлдик Акинаам жана мурун Набалдын аялы болгон Кармелдик Абигейл менен ошол жака бет алды. Дөөт өзүнүн жанындагы кишилерди, алардын ар биринин үй бүлөсүн Хеброн шаарына отурукташтырды. Ошондо Жүйүт эркектери келип, Дөөттү ошол жерде майлап, Жүйүт тукумуна падыша кылышты. Шабулду Гилаттык Жабештин тургундары көргө коюшканын Дөөткө билдиришти. Дөөт Гилаттык Жабештин тургундарына элчилерди жөнөтүп, мындай деп айттырды: Мырзаңар Шабулга ушундай ырайым кылып, аны көргө койгонуңар үчүн Теңир силерге батасын берсин. Ушул күндө Теңир силерге ырайымын жана ишенимдүүлүгүн көрсөтсүн. Ушундай кылганыңар үчүн мен да силерге жакшылык кылам. Эми силер кайраттуу, бекем болгула. Мырзаңар Шабул өлдү. Мени болсо Жүйүттөр өздөрүнө падыша кылып майлашты. Бирок Шабулдун аскер башчысы Нейр уулу Абенер Шабулдун уулу Ишпошетти алып, аны Маханаимге алып келди. Ал аны Гилаттын, Ашурдун, Израэлдин, Эпраимдин, Бенжаминдин жана бүт Исраэлдин үстүнөн падыша кылды. Шабулдун уулу Ишпошет Исраэлга падыша болгондо 40 жашта эле. Ал 2 жыл падышачылык кылды. Жүйүттөр гана Дөөт менен калышты. Дөөт Хеброндо жүйүттөргө бардыгы болуп 7 жыл 6 ай падышачылык кылды. Нейр уулу Абенер жана Шабул уулу Ишпошеттин кулдары Маханаимден чыгып Гибонго келишти. Серуянын уулу Жояб да Дөөттүн кулдары менен чыгып Гибон көлмөсүнүн жанында жолугушту. Тигилер көлмөнүн аркы өзүнө, булар берки өзүнө жайгашышты. Абонер Жоябка: "Жигиттер туруп биздин алдыбызда тамаша курушсун" деди. Жояб: "Болуптур, турушсун" деди. Ошондо Шабулдун уулу Ишпошет тараптан Бенжаминдик 12 жигит, Дөөттүн кулдарынын ичинен 12 адам туруп барышты. Алар бири-бирин баштан кармап, бири-бирин капталга кылыч менен сайып, бирге өлүштү. Ошондон улам Гибондогу бул жер Хелкат Ат-Сурим деп аталып калды. Ошол күнү катуу кыргын болду. Абенер Исраэлдик кишилер менен бирге Дөөттүн кулдары тарабынан кыйроого учурады. Ал жерде Серуянын 3 уулу бар болчу: Жояб, Абышай жана Асаел. Асаел талаадагы жейрендей тез чуркачу. Абенердин изинен оңго да, солго да бурулбай, Асаел Абенердин артынан кууду. Абенер артына кылчайып карап: "Бул сенсиңби, Асаел?" деп сурады. Тиги: "Менмин" деди. Абенер ага: "Оңго же солго бурулуп кет. Уландардын арасынан бирөөнү тандап, анын куралын ал" деди. Бирок Асаел андан калгысы келбеди. Абенер Асаелге дагы бир жолу: "Кууганыңды токтот, болбосо сени жерге сулатып салам. Анан бир тууганың Жоябты кайсы бетим менен карайм" деди. Бирок тиги калгысы келген жок. Ошондо Абенер найзанын арткы учу менен аны ичке урду. Найза анын ичин тешип өттү. Ал ошол жерге жыгылып жан берди. Асаел жыгылып өлгөн жерден өткөндөрдүн баары токтоп өтүп жатышты. Ошондо Жояб менен Абышай Абенердин артынан түшүштү. Алар Гибон чөлүнө кетчү жолдогу Гияхтын бет маңдайындагы Айма дөңсөөсүнө келгенде күн батып калган. Бенжаминдиктер Абенердин тегерегине бир топ болуп чогулуп, бир дөбөнүн чокусуна турушту. Абенер Жоябка мындай деп кыйкырды: "Дайым эле кылычтан кырыла беребизби? Же мунун акыры кайгы менен бүтөрүн билбейсиңби? Бир туугандарыңардын артынан куубагыла деп элге качанкыга чейин айтпайсың?" Жояб: "Кудай тирүү, сен башкача сүйлөгөндө алар өз бир туугандарынын артынан кууганын эртең менен эле токтотушмак" деди. Жояб сурнайын алып тартканда элдин баары токтоп, ысрайылдыктарды андан ары куубай калышты. Салгылаш токтоду. Абенер болсо өз кишилери менен түзөң аркылуу түнү бою жүрүп отуруп, Иорданды кечип өтүп, Битронду аралап өтүп, Маханаимге келди. Жояб Абенерди кууганын токтотуп кайтып келди да өз кишилерин чогултту. Дөөттүн кулдарынан Асаелден башка 19 адам кемигенин тактады. Дөөттүн кулдары болсо Бенжаминдиктер менен Абенердин кишилерин өлтүрүштү. Алардын 360 кишиси өлдү. Асаелди Бейтлехемдеги өз атасынын мүрзөсүнө алып барып коюшту. Жояб болсо өз кишилери менен түнү бою жол жүрүп, таңгамаал Хебронго келди. 13 бөлүм. Эгерде мен адамдын жана периштенин тили менен сүйлөй алсам, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен зың эткен жезмин же шыңгыраган коңгуроомун. Эгерде мен пайгамбарчылык кылсам, бардык сырларды билсем, толук билимге ээ болсом, тоону ордунан жылдырала тургандай ишенимим бар болсо, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен эч ким эмесмин. Эгерде мен мал мүлкүмдүн баарын таратып берсем, денемди отко таштоого даяр болсом, бирок менде сүйүү жок болсо, мунун баары пайдасыз. Сүйүү чыдамдуу, боорукер,
сүйүү көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт, адилетсиздикке кубанбайт, чындыкка кубанат. Баарын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт. Сүйүү эч качан токтобойт. Пайгамбарчылык айтылбай калат, тилдер сүйлөнбөй калат, билимдин кереги жок болуп калат. Анткени биздин билимибиз чектелүү, пайгамбарчылыгыбыз да чектелүү. Жеткилеңдүүлүктүн убагы келгенде чектелүү нерселер жок болот. Бала кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлонуп, жаш балача ой жүгүрчүмүн. Эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. Азыр биз күңүрт күзгүдөн көргөнсүп, даана көрө албай жатабыз. Кийин болсо даана көрөбүз. Азыр менин билимим чектелүү, Теңир мени кандай билсе кийин мен баарын ошондой билип алам. Ал эми азыр үчөө бар. Ишеним, үмүт, сүйүү. Бирок сүйүү баарынан жогору. 11 бөлүм. Анам мени рух көтөрүп, үйдүн чыгышты караган чыгыш дарбазасына алып келди. Дарбазанын кире беришинде 25 киши туруптур. Алардын арасынан эл төрөлөрү Азыр уулу Жазания менен Беная уулу Пелатияны көрдүм. Ошондо ал мага мындай деди: Адам уулу, булар мыйзамсыздык кылууну ойлогон, ушул шаарда жаман кеңеш берген адамдар. Алар жакында эмес, үйлөрдү куралы. Шаар казан, биз болсо этпиз дешет. Ошондуктан аларга каршы пайгамбарчылык кыл, адам уулу, пайгамбарчылык кыл. Ошондо мага Теңирдин руху түшүп мындай деди. Теңир мындай дейт: Исраил, силердин эмнени сүйлөп жатканыңарды жана акылыңарга эмнегелерин мен билем. Силер бул шаарда көп адамдарды өлтүрдүңөр, анын көчөлөрүн өлүктөргө толтурдуңар. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: Силер бул шаарда өлтүргөн өлүктөр эт, шаар болсо казан. Бирок мен силерди анын ичинен чыгарам. Силер кылычтан коркосуңар. Ошон үчүн мен силерге каршы кылыч жиберем дейт Кудай Теңир. Мен силерди анын ичинен чыгарып, башкалардын колуна салып берем. Ошентип силерди жазалайм. Кылычтан өлөсүңөр. Силерди Исраил жеринде жазалайм. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Ал шаар силер үчүн казан болбойт. Силер анын ичиндеги эт болбойсуңар. Силерди Исраил жеринде жазалайм. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Анткени силер менин буйруктарым боюнча жүргөн жоксуңар. Менин мыйзамдарымды аткарган жоксуңар. Тескерисинче, тегерегиңердеги элдердин мыйзамдары боюнча жүрдүңөр. Мындай болду. Мен пайгамбарчылык кылып жатканда Беная уулу Пелатия өлдү. Ошондо мен жүз төмөндөп жыгылып, катуу өкүрүп: "О Кудай Теңир, сен чын эле, сен Исраилдин калдыгын акырына чейин кыргын келип жатабы?" дедим. Ошондо мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Иерусалим тургундары бир туугандарыңа, кандаш бир туугандарыңа жана бүт Исраилга, алардын баарына: Теңирден алыс жашагыла. Бул жер бизге ээлик кылууга берилген деп жатышат. Буга мындай де, Кудай Теңир мындай дейт: Мен аларды элдердин арасына кууп жибергениме карабастан, аларды жерлерге чачыратып жибергениме карабастан, алар барган жерлерде мен алар үчүн анча чоң эмес, ыйык жай болом. Ошондуктан айт, Кудай Теңир мындай дейт: Мен силерди элдердин арасынан чогултам. Кайсы жерлерде чачылып жүрсөңөр, ошол жерлерден силерди кайра алып келем. Силерге Исраил жерин берем. Алар ал жерге келип, анын ичинен анын баардык жийиркеништерин, анын баардык ыпластыктарын жок кылышат. Аларга бир жүрөк берем. Алардын ичине жаңы рух салам. Алардын денесинен таш жүрөгүн алып, аларга эт жүрөк берем. Ошондо алар менин буйруктарым боюнча жүрүшөт, мыйзамдарымды сакташат, аларды аткарышат жана менин элим болушат. Мен болсо алардын Кудайы болом. Ал эми кимдин жүрөгү өзүнүн жийиркеништерине жана ыпластыктарына кызыгып, ошолордун артынан түшө турган болсо, анда аларды өздөрүнүн жолдоруна жараша жазалайм дейт Кудай Теңир. Ошондо керуптар өз канаттарын көтөрдү. Алардын жанындагы дөңгөлөктөр да көтөрүлдү. Алардын жогору жагындагы Исраил Кудайынын даңкы да көтөрүлдү. Ошентип, Теңирдин даңкы шаардын ортосунан көтөрүлүп, шаардын чыгыш жагындагы тоонун үстүнө токтоду. Анам мени рух көтөрүп, Кудайдын руху көргөзгөн көрүнүштө Каздимге, көчүрүлүп кеткендерге алып келди. Анан мен көргөн көрүнүш мени таштап кетти. Ошондо мен Теңирдин мага ачып берген баардык сөзүн көчүрүлүп кеткендерге айтып бердим. 50-чү забур. Ырчылар тобунун башчысына. Дөөт Батшебага киргенден кийин ага Натан пайгамбар келгендеги дөөттүн забуру. Кудайым, мага өзүңдүн улуу ырайымың менен ырайым кыл. Өзүңдүн эбегейсиз кең пейилиң менен мыйзамсыз иштеримди өчүрүп сал. Менин мыйзамсыз иштеримди кайра жуу. Мени күнөөмдөн тазала. Анткени мен өзүмдүн ыймансыз иштеримди мойнума алам. Менин күнөөм көз алдыман кетпейт. Мен сага эле
Сага эле каршы күнөө кылдым. Сенин көз алдыңда жаман иш кылдым. Ошондуктан сен өз өкүмүңдө адилетсиң, өз сотуңда тазасың. Мына мен бойго бүткөндө эле күнөөкөр болчумун. Энемден күнөөкөр болуп төрөлгөм. Мына сен жүрөктөгү чындыкты сүйгөндүктөн ички дүйнөмө акыл бердиң. Мага иссоп менен кан чач, ошондо таза болом. Мени жуу, ошондо кардан ак болом. Мага кубаныч менен шаттыктын үнүн угуз. Ошондо сен талкалаган сөөктөрүм сүйүнөт. Күнөөлөрүмдөн жүзүңдү бур, менин мыйзамсыз иштеримдин баарын өчүр. Кудайым мага таза жүрөк жарат. Ичимдеги адилеттүү рухту жаңырт. Менден жүзүңдү бурба, менден өзүңдүн ыйык рухуңду алба. Мага өзүңдүн куткаруу кубанычыңды кайтарып бер. Үстөмдүк кылуучу рухуң менен мени бекемде. Мыйзамсыздарга сенин жолуңду үйрөтөм. Ошондо ыймансыздар сага кайрылышат. Кудайым, куткаруучу Кудайым, мени кандан куткар. Ошондо менин тилим сенин адилеттигиңди даңазалайт. Теңир, менин оозумду ач. Ошондо менин оозум сенин даңкыңды жарсалат. Анткени сен курмандыкты каалабайсың. Мен аны берер элем. Бүтүндөй өртөлчү курмандыкты жактырбайсың. Кайгылуу рух Кудайга курмандык болот. Кудайым, сен кайгырган жана моюн сунган жүрөктү жек көрбөйсүң. Өз райымың менен Сионго райым кыл, Иерусалим дубалдарын кайра тургуз. Ошондо чындык курмандыктары, тартуулар, бүтүндөй өртөлчү курмандыктар сага жагат. Ошондо сенин курмандык чалынуучу жайыңа букачарларды чалышат.